Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги видео сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакта пирамида моделинин тапшырмаларынын талдоого же анализдөөгө арналган тапшырмалары менен алектенебиз балдар. Анда эмесе тапшырмага көңүл бургула. Балдар, бизге төмөндөгүдөй тапшырма берилген. Бул тапшырма өсүмдүктөр дүйнөсүнө арналат. Демек өсүмдүктүн бизге ар кандай органдарынын клеткаларынан 1-ден 5-ке чейинки цифралары берилген. Ар кандай органдары сүрөттөлүп алынган хромосома жыйнагы берилген. Төмөнкү берилгендердин кайсынысы ар башка клеткалардын хромосомалар жыйнагынын тууралыгын мүнөздөп турат. Демек биз бул сабактын тапшырмасында эмнеге көңүл бурушубуз керек? Аңча ал эмнеге көңүл бурууга чейин биз ушул варианттарын карап көрөлү. А варианты 3-чү, 4-чү, 5-чи гана органдарда бирдей жыйнак бар хромосомдордун. Б вариантта 1-чи, 2-чи гана органдарда бирдей жыйнак бар. В-да бардыгынын жыйнактары ар түрдүү, жана акыркы вариантта бардыгынын жыйнактары бирдей. Бул варианттар берилген. Демек балдар, ушул варианттардын кайсынысы туура жооп болуп саналат? Демек, ушул варианттардан жогоруда мен айтып кеткен ар бир организмдин түрүнө гана тиешелүү болгон хромосом жыйнактары болот. Ал эми бизге берилген ушул бир өсүмдүктүн 5 органдары берилген. Тамыры, сабагы, жалбырагы, гүлү жана уругу. Кандай деп ойлойсуңар? Демек, бул бир эле түр болуп атпайбы? Бирок бир түрдө бир канча органдар бар, бир түрдүн бир канча органдары берилген. Демек, бул тапшырмада жогоруда айтып кеткендей, бир эле өсүмдүктүн түрү берилген. Жогоруда айтылды, демек ар бир организмдин түрүнө гана тиешелүү болгон хромосом жыйнагы бар деп. Демек, бизде бул варианттарын карай турган болсок, демек туура жообу бул бардыгынын жыйнактары бирдейби, бардыгынын жыйнактары ар түрдүүбү, же 1-чи, 2-чи гана органдарда бирдей жыйнак болобу, же 3-чү, 4-чү органдарда гана бирдей жыйнак барбы? Жок, бардыгынын жыйнактары бирдей. Башкача айтканда, бардык органдарында бизге берилген 5 орган. Ошол 5 органдардын бардыгында бирдей хромосомдордун жыйнагы бар. Демек, бул Г варианты туура балдар. Балдар, эми биз ушул бүгүнкү сабагыбыздын 2-чи тапшырмасына көңүл бурабыз. Бул тапшырма татаалыраак балдар, көңүл бургула тапшырмага. Демек, жогоруда антибиотик ичүү курсун үзгүлтүккө учураткан бир бейтапка суук тийгенде оору козгоочу бактериялардын санынын өзгөрүү графиги келтирилген. Мындай дарылоо бейтаптын денесиндеги төмөнкү кесепеттердин кайсынысына алып келет? Суроо түшүнүктүү болуш керек. Демек, жооптордун варианттары: А. Даяр антителолор денеде пайда болот. Б. Экинчи инфекцияга каршы иммунитет пайда болот. Б. Бактериялар бул антибиотикке туруштук берет. Г варианты: бактериялар менен ак кан клеткаларынын айкалышы пайда болот. Демек, бул тапшырмада демек ар бир ошол диаграмманын ар бир диаграмманы алып туруп, жогорудагы берилген жооптордун варианттарын карап көрөлү. Биринчи, бейтап бактериялык ооруга чалдыкканы ири сызыктын жогору көтөрүлгөнүнөн байкалып турат. Себеби дегенде ошол бейтап бактериялык ооруга чалдыккан. Ал эми бейтап дарыланып баштагандан кийин ири сызык төмөндөй баштаган. Себеби дегенде ал бактериянын күчү төмөндөп, демек ошол күчүнүн төмөндөшү графиктен көрүнүп турат. Ал эми бейтап дарыланууну үзгүлтүккө учуратканда же токтотуп койгондо, анда ири сызык туруктуу боло баштаганы көрүнүп турат. Графикти карагыла. Эми ири сызык эмне үчүн бир калыпта боло баштады деген суроо туулат. Демек, бейтап мурунку алган дарылардын эсебинен ири сызык туруктуу абалда турат да. Себеби дегенде бейтап буга чейин дары алган бактерияларга каршы. Ошондуктан ошол дарысы
организмге таасир этүүнүн негизинде график бир калыпта туруп атат. Ал эми тапшырманын ар бир вариантын дагы карап көрөлү. Демек, А варианты: бейтап дарылоону аягына чейин алган жок. Ошондуктан бейтапта даяр антителолор пайда боло элек. Б варианты: бейтапта туруктуу иммунитет жок. В варианты: бейтап антибиотиктин курсун алган, бирок дарыланууну бир аз күнгө үзгүлтүккө учураткан. Ошондуктан бейтапта бактериялар бул антибиотиктеги туруштугу бар. Анан акыркысы Г варианты: бул лейкоциттер бактерияларды өлтүрөт, бирок биригишпейт алар. Ошондуктан бизде туура варианты В варианты. Себеп дегенде, бейтап антибиотиктин курсун алган, бирок дарылануун бир аз үзгүлтүккө учураткан. Ошол учурда, үзгүлтүккө учураткан учурда бизде берилген диаграмма туруктуу болуп калды. Ошол алган антибиотикке каршы алган дарылар таасир этип турбадыбы? Ошонун негизинен график бир калыпта болуп турду. Демек, туура варианты бул В варианты. Бейтап антибиотиктин курсун алган, бирок дарылоону бир аз убакытка үзгүлтүккө учураткандыктан, ошондо демек бейтапта бактериялар бул антибиотикке каршы туруштук бере алган. Демек, бул В варианты балдар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканга чейин сак саламатта болгула.